урматтуу Дастан Арыспекович, бүгүнкү күндө мына биз Кыргызстан ЕСке киргенибизге 5 жылдан бир аз ашты. Бүгүн бүт өкмөт, мамлекеттик органдар, биздин финанс институттары ошол арзан кредит берип, кайра иштетүүнү, айыл чарбаны көтөрүүнүн аракетин кылып жатабыз. Бирок ушул күч аракеттин бардыгы мына Казакстан менен Кыргызстанда болгон чек ара кызматкерлеринин арасында, мына казак тарапта айтып атам, ал жердеги салык инспекциясы менен чек ара кызматкерлери. Бүт күч аракетибиз ошолорду байытканга жумшап атабыз да. Азыркы күндө мына биздин кыргыз ишкерлер өзүнүн өндүрүлгөн товарын бул жерден ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга ал жерде ставкасы бир автоунаадан, бир оор жүк ташуу автоунаадан $500 $5000 чейин ошол товарына карап. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө өкмөттөн биз парламент катуу талап этсек, кезексиз түрдө биздин өкмөт башчыбыз Казакстан өкмөт башчысы менен байланышып, же болбосо барып ушул маселе көйгөйдү чечпесе, биздин ишкерлер аябай чоң зыян тартып атат. Биз ЕСтин мүчөсү болгондон кийин мына башында айтылган 180 миллиондук рынок ачылат биз үчүн деп. Бирок ошол жерде азыр тескерисинче, ошол жерде 4-5 мафиозный структурага иштеп атат да биздин ишкерлер. Ошону биз катуу талап этсек, урматтуу Дастан Арыспекович, ошону бир көңүл буруп, протоколдук тапшырма берип өкмөткө, ошону бир башын чечсек. Рахмат.